900'дөн ашык эмгектин ичинен тандалып алынган гимндин тексти менен музыкасынын 3 варианты тең жактырылган жок. Бул жумада Жогорку Кеңештин тармактык комитети мамлекеттик гимндин жаңы варианттарын карап, жыйынтыгында 3 варианты тең четке кагууну Жогорку Кеңешке сунуш кылды. 2 күндөн кийин гимндин текст жана музыкасынын 3 варианты жалпы жыйында талкууланып, кайра артка кайтарылып, сынак уланмай болду. Парламент гимн тандаган комиссияга 5 депутатты мүчө кылып та киргизди. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу шашылыштын кереги жок экенин айтып, эгер зарыл болсо убакытты дагы узартыларын белгиледи. Гимндин 3 варианты эмне үчүн жактырылган жок? Бул боюнча атайын түзүлгөн комиссия, эл өкүлдөрү жана коомдун пикири кандай? Толугураак кезектеги материалда кенен сөз болот. Мына бардыгы марш түрүндө жазылганда, бул маршты бардыгы ырдай албайт. Ошон үчүн эркин болуш керек. Катуураак иштесеңиздер, мына 900 варианттан бирөө да жарабай атат да. Музыкасы да жараган жок, тексти да жараган жок. Таңдаганга негиз жок деп ойлойм. Тексти жактырдым. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин жаңы. Бул жумада Жогорку Кеңештин тармактык комитети мамлекеттик гимнди өзгөртүү маселесин карады. Жыйында сынактан 900дөн ашык эмгектин ичинен тандалып алынган 3 ыр депутаттарга текст жана музыкасы менен кошо аткарылып угузулду. Талкуу учурунда комиссия мүчөсү музыка таануучу Чынара Үмүталиева гимндин тексти менен музыкасын таандоо оңой эместигин айтып, буга чейин келген көптөгөн варианттар талапка жооп бербегенин билдирди. Анын айтымында азыркы гимнди калтыруу керек. Музыкасы да жараган жок, тексти да жараган жок. Гимн деген бул өзгөчө бир бийик чакырык, музыкалык чакырык. Эпикалык, биз кыргыз элин алсак баатырдык чакырык болот биз үчүн. Эми ошону жазган биздин белгилүү Насыр Давлесов, Калый Молдобасановдор жазып бизге тартуулаган. Ушул биздин азыр колдонгон гимнибиз абдан эле жакшы. Ал эми комитет төрагасы Курманкул Зулушев сунушталган 3 варианттын бири да учурдагы гимндин деңгээлине жетпей турганын белгиледи. Ал текст, мазмун жана музыкалык жактан жаңы варианттар азыркы гимнден жогору эмес экенин айтып, комитет бул варианттарды кабыл албаганын кошумчалады. Азыркы аткарылып аткан биздин мамлекеттин кабыл алынган гимне музыкасы да сөзү дагы жетишпей атат. Мында чийкирээк болуп атат да. Демек, бизде бүгүнкү күндө буну таңдаганга негиз жок деп ойлойм. Ошол гимнден ону дагы, музыкасы дагы, сөзү да артыкчылык кылса, биз менимче кабыл алышыбыз керек. Бул менин жеке пикирим, комитеттин чечимдин долбоору да ушундай. Азыр биздин кесиптештер өздөрүнүн ой пикирин айтат. Мекемелер аралык комиссиянын төрагасы Сыртбай Мусаев азыркы гимн өз кызматын аткарып бүткөнүн айтып, жаңы гимн катары сунушталган 3-ыр жакканын кошумчаласа, эл өкүлү Нурланбек Азыгалиев да гимн жарандардын рухун көтөрүп, жалпы улуттук баалуулуктарды чагылдырылышы керектигин айтып, дагы башка варианттарды иштеп чыгууну сунуштады. Бирок ушу гимн жазганга өзгөчө талант керек, өзгөчө дух керек. Гимн эмне экенин түшүнгөн жүрөк керек, көөдөн керек, көкүрөк керек. Биз акыркы учурда бир автордун стилин байкайбыз. Гимндин текст экенин билебиз. Аты жөнүн укпасак деле, көрбөсөк деле текстинен. Бир 3 ырды бир автор жазганын көрдүк. Анан музыкаларды уктук. Ошентип 3 автордун ичинен мен бу акыркы
текстті жактырдым. Биздин депутаттар деле чыгармачылыкка жакын окшойт. Биз да ушинтип болуп аттыгыла. Ушул 3 гимндин эле текстин бир адам жазган окшойт деп, аны сиз өзүңүз айттыңыз, рахмат. Мен ойлойм, мен да ушул айтылган сунуш пикирлерге кошулам. Мен да ойлойм, шуну гимн дегенде ар бир кыргыз жаранын ичин үрпөрткөн бир гимн болуш керек. Ошондой бир текст болуш керек деп ойлойм. Мен ойлойм, дагы бир жолу иштеп чыксак, дагы бир жолу карап чыксак. Бул арада Нурланбек Тургунбек уулу мамлекеттик гимн сынагынын экинчи айланпасынан өткөн гимндин варианттары профилдик комитетте четке кагылганын себебин түшүндүрдү. Төрага гимн эркин, тойлордо да ырдай тургандай болушу керектигин жана жаңы гимн жазууга кайра сынак уюштуруларын билдирди. Биз келечекте кыргыз эли 7 жашар баладан 1 класстын окуучусунан 70-80деги карыяга чейин эркин гимнди бардыгы ырдаш керек, жана текст да ошого ылайыктуу жазылыш керек деген максат. Анан мен мына гимн жаза турган, кийинки конкурска катыша тургандарга айтып коет элем, мына бардыгы марш түрүндө жазылганда, бул маршты бардыгы ырдай албайт. Ошон үчүн эркин болуш керек. Жанагы кыргыз жерине окшогон, мекени мейкинге окшогон да эркин жазылыш керек, музыкасы дагы. Биз баягы советтик түзүлүштөгү марш стилинен кетишибиз керек. Мына ошондо өзүңөрдү убара кылбай ушундай эркин жазсаңыздар, биздин бардык жарандарыбыз жеке эле бир мамлекеттик же саясий иш-чараларда эмес, ар кандай мааракелерде, тойлордо да ырдай тургандай гимн болуш керек. Биз максатыбыз ошол. Ошондуктан биз аны четке кактык. Гимн маселеси 29-январда парламентте кайрадан каралып, жогорку кеңеш мамлекеттик гимндин текстинин жана музыкасынын 3 вариантын тең четке какты. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев баяндамасында атайын түзүлгөн комиссия сунушталган 900дөн ашык эмгектин ичинен 3 вариантты тандап алынганын билдирип, тандоо калыс уюштурулганын айтты. Дегенмен менен гимндин текстинин жана музыкасын кайра даярдоого жөнөтүлүп, комиссиялык курамга эл өкүлдөрүнөн Нуржамал Турубекова, Бактияр Калпаев, Уланбек Жаанбаев, Камила Талиева жана Венера Салямова кошулду. Эми албетте бүгүнкү күнү Насыр Давлиасов бүгүнкү күнү тиги Кулуевтар жок, албетте. Бул маселе абдан жүйөлүү маселе. Абдан бул жерде жок, азыр эми токтом долбоорун кабыл алып атабыз. Жогорку кеңештин дагы абдан озуйпасы, абдан оор озуйпа күтүп турат бизде. Ошол мен мына азыркы ар бир топтон комиссияга мүчө болуп аткан депутаттарды дагы мен активдүү катышууга чакырар элем, токтом долбоору бексе. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу гимн маселесин жазууда шашылыштын кереги жок экенин айтып, эгер зарыл болсо сынактын убактысы дагы узартыларын белгиледи. Биз мына азыр министр менен сүйлөштүк. Буга жеке адамдар дагы, анан топтор дагы биригип катышса болот. Эгерде 1-июнга чейин жетишпесе, балким дагы жакшы болбосо сентябрга чейин кайра узатып да койсок болот бул. Андыктан бул мындай олуттуу мамиле жасап, астейдил чечиле турган, ушу парламенттен кабыл ала турган нерсе. Келечектүү, бакуат, күчтүү Кыргызстандын гимнин жазабыз. Малым болгондой, мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгесин жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 2024-жылы көтөргөн. Андан кийин 2025-жылы мамлекеттик гимнди өзгөртүү боюнча 2 этаптуу сынак жарыяланган. Албетте көпчүлүк гимнди өзгөртүү маселесине каршы экенин ачык айтышты. Анткени гимндин эски варианты элдин канына сиңип калган болчу. Каныбек Тилекеев эми жаңы вариантты тандоодо шашылыштын кереги жок экенин, коомдук пикирди да эске алышса дейт. Ал сунушталган гимндин 3 вариантын тең угуп, копулуна толбогонун, эскисине жетпегенин кошумчалады. Бир вариантын уктум, таптакыр эле бир тойго окшош эмес, же башка бир элдин мындай духун көтөрө турган гимн ойнолуп ырдалган жоктугун мен байкадым. Ошондуктан буга шашпаш керек сөзсүз түрдө, бирок буга баягы кесипкөй, мындайча айтканда чымчык сойсо касап сойсун деген кыргызда жакшы макал бар. Ошондой мына композиторлор белгилүү, мисалы Муратбек Бегалиев жана башка аттуу баштуу композиторлор иштеп чыгып, сөзсүз түрдө мындай ырдап жүргөн ырчылар деле, жөнөкөй эле карапайым элдин арасындагы ырдап жүргөндөр бар, чыгарса болот.
бир ошолордун варианттарын карап, мүмкүн 2-3 вариантты бириктирип туруп, баягы соавтор деп коет, ушуларды кошуп туруп, элдин жүрөгүн толкундата турган, элдин канын жанын көтөрө турган духта гимн иштеп чыгыш керек. Буга шашыштын кереги жок. Бейле кетсе, Кыргызстандын мамлекеттик гимни 1992 жылы 18 декабрда кабыл алынган. Аны сөзүн Жалил Садыков менен Шабданбек Кулиев, обонун Насыр Давлесов менен Калый Молдобасанов жазган. 2013 жылы гимндин экинчи куплети айрым талаштуу сөздөргө байланыштуу алынып салынган. Асел Сыдыкова, Күндеми жыйынтык программасы үчүн.